пассажир. Мынакей кирип кеткен. Оң карагыла. 17 миң. 17 миң акча берди, еще биякта по карте 2 саат 21 минут жүрдүм. Платныйды 1,5 миң платный которуптур. Так, 7800. Шереметовадан келатып, короче, бул картасын унутуп калыптыр аэропортточу. Туда-обратно барып келели деп Шолководан Шереметовага барып келген 17 миң акча, еще бул жактан 7800 акчасы бир эле поездка ушундай болду, короче. Бирок Шереметовадан 4 саат дегенде заказ алдым. Эрте турганда барака бар деген ушу окшойт да. Туугандар, ассаламу алейкум. Мынакей бүгүн иштин башын Умардын барбершоп ханынан баштайын деп атам. Өзүңүздөр көргөндөй эле чач сакал өсүп бир кыйла жүдөп калдым акыркы күндөрү. Ана сиздерден бир нерсе сурайын дедим эле. Бирок эркекчесин жазгыла. Менин могу кел башыма кандай прическа жарашат? Ошону комментарийге бир жаза кетсеңер. Умарга айтсам, келе бериң братан. Сонун кылып прическа кылып берем деп атат. Бирок бул кел башыма бир жакшы бир прическа чыкканына мен өзүм сомневаюсь да. Жүргүлө анда. 360 камерамен бир сыра көргөзө кетейин. Билсеңиздер, бул жерде стрижка 490дон башталып и дальше кете берет. 3000ге чейин. Массажы бар, маскасы бар. Кыскасы мына бул жакта 4 стол и барберде бул жакта 4 стол экен. Келсеңиздер, ушул жерде чач сакалыңыздарды алып сонун кылып жөнөтөт. Başınız takılır. Alır. Ема. Бул не деген прическа Кайрат? Бул эми только звездаларга. Бул деген обычный стрижка, бул кандай десем. Сайт бар. Арада прям острый, как брутальный, прям идеальный. Всё, брутальный, идеальный болом деген мужиктер келе бересиңер мынакей Кайратта. Мощный кылып алып жүрөт. Всё. То есть Всё. Рахматым. Биз таксисттер bu taksinin içine hiç giremeydi ekенбиз да. Буга деле жакшы көңүл буруп, эрте менен эрте туруп ишти кылса иш болот экен. Мурун грузчик болуп иштеп жүргөндө, повар болуп иштеп жүргөндө, орустар 7ге кел десе 7ге, 8ге кел десе 8ге зыңкылдап барып калчу элек. Таксиге чыккандан кийин эле бир кыйла жалкоо боло түшүп, каалаган малыбызда туруп, каалаган малыбызда чыгып, графиги жок, бар жок каша болуп атат анан кийинчи. Анан иштей албай атам, анан тиги болуп атат, бул болуп атат деп акыркы бир 4 күндөн бери, 5 күндөн бери эрте менен эрте только саат 5те чыга баштадым. Потому что 5те чыкпасак күндүз эч нерсе жок болуп атат. Эрте менен основном аэропорттордо туруп атабыз, именно В класстарда. Анан кийин эми любой эле таксилер эрте чыкса, уже организм 4-5 күндө эле көнүп калат экен. Эрте менен өзүң эле ойгонуп саат 5те чыгып зыңкылдатып ишти кыла бериш керек экен деп койдум да. Урматтуу таксист коллегалар, могу туннель маршалар Жукова. Билесиңер, мурун учурултуп айдайт элек. Азыр бүт ичине камера коюп коюптур. Картадан да көргөзөтөт, катуу айдабагыла. 100-120 өтсөңөр 2 раза превышение деп 3000 рубльдан штраф келип атат. Атпай буйруса биринчи Пачин Шереметова. Мурдагыдай эле. Креслосы менен заказ кылыптыр. Азыр чыга калса алып барып таштап келебиз. Мынакей туугандар, буйруса
Kırdı aşıp kaldık. Buyursam o sentyabr төлөсөm, oktyabrda Ешканын акыркы айы калат. Азырдагы мынакей 430 миң акчаны алып келип, 2 машинанын акчасын берем. Октябрда буюрса Ешканы Вукуптан чыгарабыз. Могул айда аракет кылайын деп аттым эле. Жетишпей калдым. Өтө кыйын болуп калды. Балдардын окуусу, кийими, тиги бу болуп. Билесиңер, туугандар, машинени мен Рамазан Таксыдын Внуково Капитал таксопарктан алам. Эгерде сиздерге дагы выкупка болбосо, арендага машина керек болсо, Рамазан Таксыдын Внуково Капитал таксопаркына келе бересиңер туугандар. Машиналар арендага да машиналар бар, выкупка да машиналар бар. Бир 100га жакын аризо чыгарды. Эгерде ким аризо алам десе, кааласаңыздар первоначальный взнос менен, кааласаңыздар первоначальный взнос аризолорду келип выкупка алсаңыздар болот. Арендаларды болсо 3 күнгө 50% скидкасы менен экономдорду, комфорт плюстарды 50% скидкасы менен арендага берип атат. Астыңкы этажында болсо сервиси бар, билесиңер. Үстүнкү этажы болсо чайкана. Келип машинаңыздарды ушул жерде оңдоткончу үстүнө кирип чай пайларды ичип кеңири кылдырып кетсеңиздер болот. Астында бул жерде кузовной ремонт бар, шиномонтаж бар, ходовой части, мотор, обклейка, айтор бүт бары бар туугандар. Келе бересиңер. Рамазан Таксыдын диспетчерлери ушул жерде офисте отурат туугандар. Мен кирип акчаны берип чыга калайын туугандар. Мынакей 430 миң акча. Машинанын төлөмүн төлөп чыктым туугандар. Бүгүн орустардын свадьбасына барабыз. Бүгүн 6 саатка сүйлөшкөнбүз. Аны дагы саатына 3,5 миңден. Азыр барып Люберцден аны алып, центрге бир жанагындай брачный неме бар го. Эмне деп коет? ЗАГС бар го. Ошондой ЗАГСке алып барып таштайм. И ал жерде күтүп, саат 1,5-да ал жерден чыгышса, андан кийин Красногорскта бир эс ала турган, той өткөзө турган жер бар. Ошол жака алып чыгабыз. Кыскасы бүт баарын көрсөтөм бүгүн. Бүгүн күнгө жума болуп калды. Барыңыздар, жумаңыздар маарек болсун. Видео жакса лайк басып, комментарийден штраф тургула. Мен тигилерди алып келе калайын. Шарманда болбой тойго барарда машинени бир чайкап алайын. Заказ кылган адамдагы өтө серьезный адамдар деп жаман. Ондайлар бар жүрүп болчу эле кирип кетип атканда. Оң тарабында карды эле дискана шып кирип кетчү эле. Мен бурла албай калчудай болдум го чака берди. Зорго эле кирет экен го. Ой, дорогой мойкага кирип алдым мен бир болсо, үстү тийбейби экен эми. Өлбөйм, бар жогун талкалап. Деп той элерин дагы алып келдик. Алып келип таштап калат, дальше ишти кылабыз дагы. Түнкү саат 10:30-да келип кайрап кетебиз. Ошака бир келип кеткенине 20 миң акча алып атабыз. Айтып коеюн. Кыжалат болуп калгыла, видеонун акырында айтабы, качан айтат бу деп давление болуп ойлонуп кетпегиле. Так, азыр мен сонун жер экен. Моуну коюп, присосканы коюп, мен силерге сонун кылып нерде токойдун ичин бир көрсөтөйүн. Азыр айтасыңар да, ушундай жерлер бар Москвада деп. Дрон менен кетип атканда мощный татакта азыр. Байбай, Нургазы. Камераң мощный экен. Канчага алдың дейсиңер да? 50 миңге алдым деймен мен. Так. Чырык кетмeden катырабыз. Кеттик менен ушу менен. Аркаңан айдайын да. Амбы көлөгөндө олдому? 120. Онда дрон менен тартып аткандар көрдүм. Кашайды кошун. Билесеге жок. Кит таппаспа.
Tonun jeri eкен. Sizlerge bir 360 көргөзүп коюн dedim da. Кээде ушинтип жирный заказды болуп калганда. Агатайым жетелеп алып, mo чайхана номер 1-ге келебиз да, курсакты. Жирный кылабыз да. İşteş daha gerek, жашаш daha gerek. Анча-мынча можно позволять дейт го. Так что келип анча-мынча чайхана номер 1-ге деле келип чай ичип турайык эле. Андай эле кымбат деле эмес. Мисалы тамактар андай деле кымбат эмес, мындай средний касса, бирок обслуживание, тамактардын даамдары на высшем уровне да. Анча-мынча кирип, үрүк менен чайхана номер 1-ге кирип чай ичип койгойлу. Чисто мен советинде кийини, жеп калбай, үч жерге кирип албай деп калбайсыңар да. Жашагыла анча-мынча. Чайды ичип чыктык туугандар. Не жеп, не ичкенибизди көргөзбөй эле коеюн эми. 3,5 миң сомго обед кылдык. Экөөбүз отуруп. Анча-мынча кирип обед кылып жеп турганда стоит. Жашы өзү ошо менен дейп карап көрсөңчү. Жакшы жеп, жакшы кийинип, жакшы машина айдап жүргөнгө эмне жетсин турабы? Ушундай тагдыр эми кеттик ишти кылалы. Жаман ач калып кеткен экен, тамак жеп алып кадимкидей баштарым айнан бир кызыктай болуп атам. Азыр дагы бир заказды алып келдим. Бүгүнкүгө 3-чү заказ болду ушу менен. 3 заказ 7227 рубль болду. Ну, көз тиет дегенге ишенесиңерби? Мен ушу видеолордо байкап калып атам да, ушу мен машиналерди жаап атам, акчаларын көргөзүп, наркы берки кылып атам дегенде менчи бир ошол күнүдүр. Жалган айтпасам, бир 2-3 дагы дайсык бар, мындай өзүмө келдик бир 2-3 саатка чейин жестко мындай шалдырап өзүмө келе албайчы. Колдорум мындай тристет мындай калтырапчы. 3 саат өзүмө келе албайтам деп. Кирнелетиш керекпи же билбейм мен. Көз тиет деп коет эми, бул баары эми айтып коет го эми көз тиет деген нерсе бар. Ошондой да болобу дейм да. Кара көз бар, ак көз бар деп комментарийге жазып каласыңар, ошого айттым да. Мен көп деле андай нерсе көп маани бере бербейм да. Просто ошондой состоянием менен кийин ошентип сурап атпайм, же ошондонбу, же көп иштеп койгондонбу, же жакшы уктабай эрте туруп чыгып алып ушинтип иштеп жүргөндөнбү, айтор билбейм. Жестко акыркы 2-3 саат эмесе курсагым тойгузуп чыктым, чай ичтим. Башым айланып машинадан жыла албай отуруп калдым да. Эмне кылышты билбейчи. Шалдырап эле кол бөтүм көтөрөлбөй, желкелерим оорлошуп, башымды көтөрө албайм. О даже эмнеге койгон очкинин оорлугу билинет. Башым ылдыйлап кетет го. Айттар ушундай. Ишти кылайлы. Жолдо көрүп калам да. Мындай учебный машиналар астынан өтүп кетип атса, биздин таксисттер каңкылдатып жана секин айдап кетип атса, каңкылдатып сигнал берип, кыйкырынып, бакырынып, сөгүнүп калат да. Жок туугандар, андай эмес да. Баардыгыбыз эле ушинтип эле эптеп-септеп айдап, айылда трактор айдап, москвич айдап, үйдөн машиналарды алып качып, ушинтип эле үйрөнгөнбүз, калтырап, титиреп элечи. Анан мондай жаңы үйрөнүп аткандарды, тем более знак менен кетип аткандарды андай кылбаш керек да. Эстеп коюш керек мурункуларды. Мен кантип үйрөндүм эле деп. Чында туурабы? Атабыз үйрөткөн, болбосо акабыз үйрөткөн, болбосо келип самоучкабыз, трактор айдап, түгүнө жатып алып, чукулап, карамай болуп, ошентип машина айдаганды үйрөнгөнбүз да. А бул байкуштар бу жерде жүрүп алып, анан кийин 11-ти бүткөндөн кийин права керек эле деп бул байкуштар чыгат, анан кийин тем более биринчи чыкканда эле шаарга чыкканда анан кийин мандраж болот да. Биз деле Кыргызстандан келгенден канча мандраж болобу бу жерде. Так что ушундай айтганда түшүнүү менен кабыл алып, секин кой берип коюш керек. Буларга сигнал берип, пыскылаган сайын бул байкуштар мандраж болуп бир жака кирип кетиши мүмкүн, же бирдеке болушу мүмкүн. Ошон үчүн лучше булардан кичине жол кой берип коюп туруп, алысыраак айдап кетип калыш керек. Метро 1095 бир жыл эмнеде жестко авария болгон билесиңерби?
автобустун аркасында турган таксини келип туруп КамАЗ былчытып койгон. Ошол жер. Этият бололу ошончо зарылып жүргөндө. Ойлагыла. Бүгүн пятницага окшобойт такыр эле. Заказ күтүп отуруп, ошо 3 заказ кылган бойдон заказ жок. Тойго кайтып жөнөдүк эми азыр 10:40 чыгабыз деген. Мынакей. 50 мүнөттү көргөзүп атат жанагы жака жеткеничи дагы Токойго. Кетип атсам эми монтип бүт пробка болуп калыптыр жол. Жана той болуп аткан жерге келдим. Светти жагып алайын. Той болуп аткан жерге келсем азыр бир 40 мүнөттө чыгабыз дейт. Деп той болот. Тойдун эртеси той ана беришти 1000 рубль. Алып келип таштадым. Эрте менен көбүрөөк жүрдүм эле. Айттым анан кийин, буга көп жүрүп койдум. Деп, короче, 2 машинеге 2 рейс кылганыбызга бир 46 миңдей акча бер дейм дейми. Өзү 40 миңге сүйлөшүп аттык эле эрте менен бир 2-3 саатка эрте чакырып алды да. Так что ошондой туугандар. Берактан 5-6 миңдей иштедик. Мен. И бияктан еще могу берип калса бир 26 миң берсе бүгүнкүгө дагы бир 30 миң бар экен. Чарчап болбой калдым. Чөтө акыркы күндөрү машина дегенде эле акыбалым калбай калып атат. Шундай туугандар. Эмкиде көрүшкөнчө.